Бишкекте таяк тартыш боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Спорттун олимпиадалык эмес түрү боюнча эл аралык мелдешке 20 мамлекеттен 200дөн ашык спортчу келди. Таяк тартыш Якут элинин улуттук оюну болгондуктан ушул күндөрү оюнду эл аралык деңгээлде жайылтуу максатында көздөп, Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев сапары менен Кыргызстанда. 6-чы дүйнөлүк чемпионаттын башталышында Саха элинин улуттук чыгармалары жаңырды. Чемпионаттын катышуучулары жаштар арасында аялдар 70 кг салмакка чейин, эркектер 80 кг салмакка чейин күч сынашат. Ошондой эле чоңдор арасында 85-125 кг, ошондой эле ардагерлер арасында 65-85 кг чейинки салмакта күч сынашмакчы. Кыргызстандын бул жолку улуттук курама командасындагы 45 спортчу өлкө намысын коргойт. Негизги атаандаштыктарым болсо аял менен Элдар деген бала. Буга чейин Якутияда тартышып келгем. Анан бияка келип мир болот дегенден бияктан өзүмдүн Кыргызстандын атынан чыгып атам. Таяк тартыш боюнча 2 жылда бир дүйнө жана Азия чемпионаттары өткөрүлүп турат. Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан Орусиянын курама тобунан кийинки 2-чи орунда. Спорттун бул түрүнөн билеги күчтүү балбандар чыккан Кыргызстан, Монголия, Орусиянын бир катар автоном аймактарына чыккан спортчулар Өзбекстан, Казакстан, Грузия, Түркменстан, Венгрия, Египет, Румыния, Пакистан жана башка мамлекеттерден күчтүү балбандар келди. Негизи 2 жылда бир өтөт, анан Азия чемпионаттары болот, ар бир 2 жылда бир. Ошо бул жылы биздин мамлекетке туш келип калды, дүйнөлүк чемпионат. Ошо 4 жылда бери даярдап келатабыз. Буюрса биздин командабыз жакшы даярдык менен келди. Ойлойм, ошо биз үйдө дагы дуалдагы жардам берет дейт, бир ошо жакшы алдыңкы орундарды алабыз деген ойдобуз. Командалык эсепте 2-чи Орусияга гана утулчук. Эми Кудай буйруса ошо командалык биринчиликти бул жолу биз алабыз деген ойдобуз. Бул жолку дүйнөлүк мелдеште көптөн күткөн беттеш орун алмакчы. Буга чейин дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Якуттардан чыккан Дмитрий Попов менен Азия жана көчмөндөр оюндарынын бир нече жолку чемпиону Кыргызстандын балбаны Кожомкулдун ташын көтөргөн Келдибек Атайбеков 105 килограммда бир салмакта күч сынашат. Баштапкы беттештеринде Попов словакиялык балбанды, ал эми Атайбеков грузиялык балбанды ишенимдүү жеңип алышты. Бүйүр кызыткан беттеш кечкисин чемпионаттын расмий ачылышынан кийин болот. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.